жалпы баарыбызга маалым болгон мына биздин Кыргызстанда бир топ жолдор оңдолуп, асфальттар жаңыланып иштер жүрдү. Мына кубандырчу иштер болду, бирок дагы бир көңүл бурчу жагдай болуп атат. Мисалы мына Бишкек аэропорт жолунда жалпы сметный стоимости ушу миллиард сомго жакын, 950 миллион сомдон жогору жабылды. Бирок ошол бааны карап көрсөк, бүгүнкү күндө биздин рынокто бир тонна асфальттын баасы 3000 сом. Бул жерде баа 2 эсе кымбат. Залашта этип, бул жерде фирмалар сговор кылып, биздин бюджетке 100 миллион сомдон көбүрөөк, 100 миллиондон сомдорго көбүрөөк ущерб болгонда, менин сиздин көңүлүңүздү бургум келет. Ушул биздин жол салуу бааларын бир ортодоп бааны чыгарып берсе, себеби баанын өзгөрүшү бир гана дүйнөлүк нефтинин баасынан гана болуш керек. Калган нерсенин баары бул жергиликтүү материалдар, бул жергиликтүү биздин алыстан ташылып келинбейт. Мени таң калтырылганы ушул баалар биздин абдан чоң завышыны болуп, ошол жерде чоң биздин бюджетке бир залака тийип, зыяны тийип атат. Ашырбек Мойдонович, ушул мага түшүнүксүз болуп атат. Ушул биздин бааны койгондорун бир ортодогу баа чыгарып, ушул бюджетке зыян келтирбей, өзүнүн баасы чыгып, бир жолдор экономия болуп, ошол экономия болгон жол кийин дагы башка жолдор салынганга мен ойлойм жагдай ачылат. Ушундай миллиард сомдорго салынып аткан жолдордун сметный стоимостун ачып караганда ушу бюджетке зыян келтирилгени абдан өкүнүчтүү. Жана бул боюнча тапшырма берсеңиз, бир туруктуу бааны чыгарышсын. Себеби бул жакта 2-3 компания сүйлөшүп алып, сговорго кирип, атайын бааны завышына киргизип, анан жолдун сапатын айтпай эле коелу, сапатына чейин ушул бюджетке бир топ зыян келип атат. Баа 2 эсе кымбат берип атышат да, жана ошол менен утуп атышат. Рахмат.